Араван районунун Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн Кесов айылындагы Момунжан Умаров атындагы орто мектеп 1933 жылы ашар жолу менен курулган. Жыл өткөн сайын мектептин эскилиги жетип, жараксыз абалга кептелип, окуучуларга кооптуу абалды жараткан. Жаңы мектептин пайдубалы 2014 жылы башталып, сметалык баасы 36 миллион сомду түзгөн. Курулуш иши 5 жылда бүткөрүлүп, бүгүн анын расмий ачылышына өкмөт башчы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Билим уясы 2 кабаттан туруп 225 орунду заманбап жаңы эмеректер менен жабдылган. Өкмөт башчы жаңы ачылган билим уясына компьютердик жабдууларды тапшырды. Адамдын саламаттыгын сактоо, ага билим берүү жана тарбиялоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыгы экендигин премьер-министр баса белгиледи. Мектепти салып койгондон кийин, эгерде мугалимдерибиз өзлөрү жакшы билим бербесе, заңгырага мектепти салабыз, ичиндеги мазмуну жок болот. Жакшы билим бербесе, балдарыбыз билимсиз чыкса, анда бул мектептин ачылышы дагы, бул мектептин мааниси дагы жок келсе болот да. Ошон үчүн мен эжелерге, агайларыбызга кайрылып кете элем. Аянбай мугалимдер дайым даярданып келип, ушу балдарыбызга билим беришиңер керек. Аталган мектепте учурда 380 окуучу билим алып, 25 мугалим эмгектенет. Бул убакка чейин эскилиги жеткен мектепте өспүрүмдөр 2 нөмөт менен окуп келген. Акыркы жылдары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, өлкө боюнча 133 мектеп жана 29 бала бакчада курулуш иштери жүрүп жатат. 40 сантиметр арка кетип калыптыр да. Ошондон кийин дертстроодон кийин жарылып кеткендиктен мен эми президентке жаздым да. Шарт бар, компьютерлер дагы бар, интерактив доска бар, жаңы столдар келди. Буфетimiz абдан жакшы. Өмүрбек Бакиров ката жардам берди. Андан кийин депутаттарыбыз. Ишкерлер мамлекеттин негизги күчү болуп келүүдө. Аталган райондун интернационал айылында жеке ишкер тарабынан 5 гектар жерге күнөскана курулуп, 150дөн ашуун айылдык тургундар жумуш менен камсыз болгон. Жеке ишкер май айында күнөскананын курулушун баштап, ага 65 миллион сом инвестиция салган. Күнөскананын алгачкы түшүмү жыйналып, ичкеринокко чыгууда. Ишкердин ийгилиги менен өкмөт башчы таанышты. Бирок ая жакшы, мындай инвестиция боюнча Араван келиш керек экенде мен просто күтпөдүм эле буну. Жаман тез бүттү жер. Өзүм түшүнбөй калдым. Жаман кимден болот? Бул акимден. Бул аким, айыл өкмөт, айылдын депутаттары, дагы бирөөгө чыгып менин жеримди эле алып келип бекер бир элди иштетип. Ушунчалык рахмат бирок. Акимдер жакшы иштеп атат да. Элдин маанайы да жакшы. Эл жакшы. Мындай болот да, биз мына мисалы үчүн өкмөткө силер колдоп өмөтүп аткандар айыл өкмөткө чейин келет. Ошол таасирчи. Анан жаңы келе берсек, жаңы алмаша берсе, аким келсе, таанышылыкты кетип калса, ал келип алып, жаңысы келип алып, айыл өкмөткө жаңын айтса, жаңы айыл өкмөттүн элге башканы айтса, ошону башаламан болот. 3 күндө 1 гектардан 5 тонна түшүм жыйналат. Алдыдагы жылдары Евразия өлкөлөрүнүн рыногуна чыгуу мерчемделүүдө. Ошондой эле 2020 жылы ишкер 12 гектар жерди иштетип, 1000 чукул жумуш ордун түзүүгө аракеттенип жатат. Жеке ишкердин айтымында мамлекет элеттеги бизнеске өзгөчө көңүл буруп, ар тараптан колдоо көрсөтүүдө. Анан Кудайга шүгүр бадыраңыз пишип, бүгүн Оштун Бишкектин базарында сатылып атат. Азыр көрүңүздөр, бүгүн помидор көчөттөрүн отургуздук. Бул өзүбүздүн базарларга апрель айына чыгат. Биздин мамлекетибизге да чоң рахмат, аябай жакшы колдоолор болуп атат. Жерди убагында бөлүп берди. Монтип премьер-министрибиз келип, өзүнүн каалоолорун айтып, көчөт отургузуп кетти. Бүгүнкү күндө өкмөт бизнести өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүп жатат. Айта кетсек, элеттик долбоорлорго жана субъектилерге инвестициялардын агымын тартуу максатында жаңы түзүлгөн ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейин салак төлөөдөн бошотулган. Ошондой эле ата мекендик продукцияларды экспорттоого тийиштүү шарттарды карап, региондордо логистикалык борборлор иштеп жатат. Булардын баары ата мекендик продукцияларды чет өлкөгө экспорттоо үчүн каралган. Биздин өзүбүздүн органикалык жер семирткичтер болуп атат. Бул малдын кыгы, койдун кыгы дегенде ошол органикалык жер семирткичтер берип жатабыз. Ошондой эле Голландиянын, Турциянын алдыңкы фирмаларынын биологиялык дары-дармектерин колдонуп жатабыз. Кудайга шүгүр, аябай качествосы жакшы болуп, лабораториялардан да аныктап чыкты. Айта кетсек, цвет боюнча свет өчүрүүлөр болбоду, өчүрүүлөр, текшерүүлөр болбоду. Мындай келип, кимдер иштеп атат дегенде чыгылып аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ошого байланыштуу тез бүтүрдүк да теплицаны.
Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында элеттиктердин турмушу бир кыйла жакшырган. Ошондой эле социалдык объектилердин региондорго курулушунун саны өстү. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Көпчүлүк элеттиктер айыл чарбасы менен алектенет. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.